Акман гүлү, асказого талалар. Эмне болуп табылышты билбейм, атама чалышкан. Атам менен сүйлөшүп, атам жумушта эле отурган, эмне болуп атат деп алсам. Эмне сен эсим булар издеп жүрөт дейт. Кайсы эсим? ККИМ дейт. Кайсы ККИМ? О, мен орусмун, бирок төрөлгөн жерим каяк болот атат. Эми Россияда болсом базар жок. Орусча сүйлөмөйм. Мен Кыргызстандамын. Мен милдеттүүмүн Кыргызстанга сүйлөгөн, кыргызча сүйлөгөнгөчү. Эми расмий тил, экинчи тил мен сүйлөгөм келбейт. Ал менин жеке жашоомда. Экөө сүйлөнө элекпиз. Шакек жок. Шакек чечкан. Шакек жок. Качан шакек? Сен ошол жөнүндө айтсаң болот. Мен туюшум керек болчу. Мен анын аркасынан жумалап эле чыга чык деп. Түртмөлөп койчу, жулкун татпай. Саламатсыздар, урматтуу Борборук телеканалынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн бизде конокто өзүнүн TikTok баракчасын жакшы активдүү колдонуучусу десек да болот. Ар кандай мекенге болгон сүйүүсү менен, кыргыздарга болгон жада Кыргызстанга болгон сүйүүсү менен айырмаланып келген Толик кыргыз. Ассалам алейкум, учурашып калган. Ассалам алейкум. Кандай келиңиздер, жакшысызбы? Аябай сонун. Үйдөгүлөр аман эсенби, тынчсыңарбы? Тынчпыз, аман эсенбиз, рахмат. Эң алгач суроом, азыркы учурда эмне менен алектенип жатасыз? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Сатып атам. Нелерди? Банан деле. Тамаша. Жаңы жумушка киргем. Азырынча мындай эле. Эмне жумуш? Тентип десем болот го дейм. Тентип эле жүрөбүз го көчөдө. Сыр болбосо. Админка. Ошака жакшы бир эме болгон. Сунуш болгон. Макулдайдык. Ошо менен алектенип жүрөсүз. Азырынча ошол. Өткөндө биз каналдардан көрүп калдык, буга чейинки берген тартылып жүрүптүздөр да. Ошого эмне болуп кирип калдыңыз? Кандайча болуп кабыл алып калышты, ошол жөнүндө айтып бересизби? Негизи биринчи интервьюга баргам. Өзү 7 каналдын жетекчиси чакырган да. Сүйлөшөлү депчи. Анан эми ал кезде өзүм атым үчүн иштейин деп, жылдыз болоюн деп ушундай пландар болчу да. Өзүм атым чыгарып алайын депчи. Анан ушинтип иштейсиңби деп, сени алайын деп эметип калышты. Макул дедим сразу эле, ойлонбой эле. Өзүлөрү ушундай сунуш беришти демек, э? Мага негизи көбүнчө эле өздөрү сунуш беришет да, мен сунуш бербейм. Ошо сунушун кабыл алып, анан сиз дагы жок деген жоксуз. Оңой бекен ошол жакта иштеш, журналист болуп, ошентип жүрдүңүзбү же кандай, эмне иш алып бардыңыз? Эми типа журналист. Кыйын, аябай. Камерадан сүрдөйсүң, эми опыт жакшы эле болду деп ойлойм. Камерадан сүрдөдүм. 5 мүнөттүк тарткан роликти 1 саат, 1,5 саат тартып жүрдүк. Аябай кыйын негизи. Элдер менен эле мындай камерага элдер менен сүйлөшүштө аябай кыйын экен да. Монтип интервью берсең эми жакшы экен да. Же сенден бирөө интервью сураса, же сен бирөөдөн интервью алсаң аябай жакшы экен. Бирок көчөдөн бирөөнү кармап алып анан сураштырсаң, тиги да непонятка болот, сен да мындай мандраш болуп. Не дерин билбей. Кыйын эле нерсе да. Ошол жакта канча убакытка чейин иштеп калдыңыз? Аз эле, иштедик деп деле айтпайм го дейм. Мындай эле катышып жүрдүк да. Катышып эле, эч кандай неме төлөп берген жок мындай. Жок, негизи болмок, кылмак. Просто өзүм көңүлдөнбөй койдум да. Мага жүрөккө жакпады да. Кыйналып кеттим. Демек өзүңүз эч кандай журналистканы бүткөн эмессиз, мындай эле сунуш аркылуу эле иштеп калдыңыз. Чын айтканда, негизи журналисттикти окуш керек экен да. Башка жагын билбейм, бирок журналисттикти точно окуш керек экен. Камышбек Кыдыршаевичтен атайын белек алган экенсиз. Ошол тууралуу айтып берсеңиз кеңири. Негизи жумушта болчумун. Эми номерим өчүп болуп аткан. Эмне болуп табылышты билбейм, атама чалышкан. Анан атам менен сүйлөшүп, атам жумушта эле отурган, эмне болуп атат деп алсам. Эмне сен эсим булар издеп жүрөт дейт. Кайсы эсим? ККИМ дейт. Кайсы ККИМ дейт. Эмне экенин билчү эмесмин ал кезде. Ой, тескери ой кетти. Тескери ой кетти, болду, өлдү го бала деп. Мен негизи кичинекей кезинен бери эле кээбирки адамдар түрмөгө кире салбай чыккан да. Ушул то менен. Өзү кичинекей кезинде бандит болчумун да. Анан сразу ой кетти да, бирдеке башталды депчи. Көрсө атам тамашалап атыптыр. Мен сразу атамды өчүрүп туруп, сүйлөй элек жатып, өчүрүп туруп, сразу интернетке кирип, кайсы жерден тура эмес сүйлөдүм, эмне кылып тура эмес, жагын айттым, кандай менден кандай кемчилик болуп кетти деген ой кетти да. Сразу бүт баарын текшерип, вроде тура эле болду да. Кайра атама чалып, эмне деп атышат десем. Ой, тамаша балам деп. Сени төрагабыз чакырып атат деп чалыптыр дейт.
Камчыбек Кыдыршаевич. Мен эле коңшу жаатта тамашалашпай деп. Дагы тамаша деп ойлоп аткам негизи. Мени кантип чакырсын деп. Короче, офисине чакырып атат деп айтты. Анан эртең деп барабыз деп. Ошо мен 1 ай өтүп кетеби, аны унутуп калгансың. Анан кайра чалышат. Кайра жүрөк зырылдайт. Мейли деп барып келебиз деп. Биринчи ККМБнын офисине бардык. Ошол жактан сүйлөшүп, ушинтип айта турган нерсеңди айтып ал. Уялба дешти. Биз аябай уялчакмын да. Анан деп туруп кеттик. Ошо мен дагы 1 ай өттү. 1 айдан кийин анан өзүнө кирдик. Дом приема болот экен, кабылдамасы. Чын айтканда мен башкача элестеткем да. Камчыбек Кыдыршаевич аябай строгий, келгенде эле колуң арман кандай деп айтат болуш керек деп ойлогом. Жакшы эле мындай мен ойлогондой эмес экен да. Ошол жерден өкүнөм, өзүмдү мындай өзүм кандай өзүм болсом ошондой мындай жүрө албадым да аякта өзүм эме мененчи. Ой максаттарым мененчи. Мандраш болуп эле баягы по-любому сүрдөйсүң да. Сүр болот экен да. Экинчи президент болбосочу. Жүрөк четкен да. Ошол негизи жанагы жакшы проекттери бар деп видео кайрылуу жасаган турбайсызбы? Ошол белек тапшырганга чейин беле же андан кийин беле? Белек тапшырганга чейин. Чейин болчу. Ошондо проект чыкыргандан кийин болгон да. Чыкыргандан кийин, Ооба, чыкыргандан кийин аны унутуп калдык деп атканбыз да. Анан негизи бул проектти мындай өзүм барып кирип сүйлөшөйүн деген да, агайлар мененчи. Анан өзү чакырып алгандан эми айта албай калдым да аяктанчы. Жөн эле колдоп коеюн деп чакырды деп сөз болуп кетти. Мейли деп эмете бербейин. Айтылбай калды. Айта албай калдым. Өзүм дагы сүрдөп жүрдүм да. Ал эми ошо сыр бойдон калып атат да. Мисалы проект деп алар эле уш керекпи же азыр айтса болобу ал проект? Жок, болбойт. Болбойт, Болбойт. Сыр бойдон эле алсын. Кийин дагы бир келсек айтабыз го дейм да. Же өзүңөр билип аласыңар. Ашкандан кийин да. Жакшы. Анан биз өткөндөгү интервьюлардын буга чейинки интервьюларда угуп чыктык. Эң алгач эмне максат, алдыдагы пландар дегенде ошондой актер болом деп айттыңыздар да. Анан ошол боюнча кандай болот азыр? Ал жөнүндө азырынча тынч эле. Мындай шашпай эле иштеп атабыз. Актер болуш оңой бекен же кыйын бекен? Жок. Албетте кыйын. Кыйын да. Аяктан дагы сөз сүйлөш керек. Сөз байлыгын көп болуш керек. Söz байлыгын көбөйтүп атабыз акырын. Актерлук негизи көпчүлүк ойлойт, мен да мурун ушинтип ойлочумун. Актер болсом эле байым болду, кеттим, жылдыз депчи. Андай эмес да, ошол жылдызга жетиш үчүн биринчи өзүңдү иштетишиң керек экенсиң да. Буюрса мындай элдер деле, студиялар деле эчтеке билбеген, эч нерсеге мындай кошулбаган адамды алгысы келбейт да. Уже опыты бар. Кичинекей болсо да, ролик болсо да, опыты бар адамдарды алгысы келет да. Анан ошол жагынан да иштеп атабыз да. Сиз кандай курстарга барып, бардым, курстарга бардым. Актерский курстарга бардым. Аякта да тилекке каршы ал кезде Шведияда иштеп аткам. Акчам жетпей, кыш келип калган, бут кийим ала албай, суук болуп, куртка жок. Ушинтип жүргөн кез болчу. Анан аякты да таштап койгом да. Ушундай болуп аткан. Анан биз ошол актердук эми өзүңүздүн каалооңузда бул буюрса болот. Актер болосуз. Албетте болот. Эң алгачкы максатым ошол. Азыр мисал үчүн мейли дейли, мен сиз кызсыз, мен баламын да. Экөөбүз кыз жигитпиз деп коелу. Базарга келтирим керек. Негизи айта беришет да, эгер кыз болсоң аябай сулуу кыз болмоксуң депчи. Тапкан экенин анда. Анан ошол азыр биз кыздын ролун бергенде, эгерде актер болуп чыгып кеткенден кийин кыздын ролу бергенде эч кандай каршылык көрсөтмөй эмес. Анткени актерлор бардыгына актер болгондон кийин эметиш керек. Анан кыздын ролун берип атабыз да азыр сизгечи. Анан кыз болуп ойноп беришиңиз керек болот. Ошондон бир аткарып берсеңиз. Өзүңүздүн актер чеберчилигиңизди көрсөтүп. Кыз жигит болуп атабыз да. Мен жаңы скамейкага экөөбүз келип сүйлөшүп атабыз. Анан кокустан эле мен телефонуңузду текшерип калып эле мындай мага жакпаган нерсени көрүп калдым да. Анан мен сыр билдирбей отурам. Же айта албайм. Анан ошондогу учур кеттик. Жан. Не сүйлөп ал? Мол жан. Баары жакшы элеби? Эчтеке. Айтпайсың. Телефондон эмне чугулайсың анан телефондон? Телефондо айтылып. Көрүнүп эле турат го.
тул туюп эле отурасың. Телефон дегенге караганда телефондо бир нерселер бар экен, өзүң деле билсең керек. Албетте. Ал менин жеке жашоомда. Экөөбүз үйлөнө элекпиз. Шакек жок. Шакекче чыкпайт. Шакек жок. Качан шакек? Сен ошол жөнүндө айтсаң болот. Мен тул туюшум керек болчу бул жерде. Биз до конца кетели деп сүйлөшпөдүк беле. Эми пока сен мага предложение кылган жоксуң да. Турабы? Кана гүл, кана роза. Элдин баарын элдердин кыздарына роза алып берип атышат жигиттери. Сен мага эмне бердиң? Сага алып берген жокмун мен ошону. Качан алып бердиң? Кана? Кайсы ай алып бердиң ошону? Демек баары экөөбүз сүйлөшүп баары жалган турбай анда. Неге? Ушунун баары мен билбесең анда сүйлөшүп жүргөн турбайсың да. Сесе болот. Жакшы. Кыздын ролун вообще ойноп көргөн эмесмин, жок. Эми актёрдун немеде ушундайлар болуп калат эмеспи, анан ошол боюнча текшерели дедик. Жакшы. Абдан сонун. Буга чейин маеңиздерде Диана деген кыз, жаңылышпасам. Ал дагы ошо орус улутунан экен, бирок таза кыргызча сүйлөйт экен, экөөңүздөр интервью берипсиздер. Анан эми ошол кыз менен да мамиле барбы азыр дагы? Жок. Ошол күнү эле болду беле. Биринчи жолу экөөбүз таанышкан күнүбүз эфирде болду. Ошол сразу жарты МКС кечип кетти. Андан кийин интервьюга келдик, интервью бердик. Ошол эки жактан эле жолуктук да, болду. Башка связь да жок, номерин алган жокпуз, бири-бирибиздин. Жаккан жокпу? Көп деле сүйлөшкөн жок. Кандай айтсам, я не по-русски. Эме жигити бар экен ал. Күйөөгө тийип кетиптирбу? Күйөөгө тийип кетти деп. Ошону. Ошо менен эле жок болуп кетти ал. Кыргызга темдичүн ал, Кыргызга тийиптир анда. Мен Кыргызстанды өзү аябай жакшы көрөм да. Кыргызстанда төрөлдүм, кыргыздардын арасынан өстүм, быштым, чоңойдум, өстүм, куладым, турдум дегендейчи, мушташтым, таяк жедим, ыйладым дегендей аябай быштык кыргыздардын арасынан. Эми чын айтканда чет өлкөгө кеттим да келбейт да. Дагы бир эме, эмне үчүн Кыргызстан жакшы өнүкпөй атат? Анткени жаштар чет өлкөгө качып, ошол жактан иштеп, ошол жактан окуп, ошол жак чет өлкөнү багып атат да. Биздин жаштарчы көп элечи. Азыр баары эле виза алып эле качып атышат. Чет өлкөгө чыгып иштеп эле, Жок. башка жумушту, может окуу менен, может жана актёрдук немеңиз Эске ошентип кетип каласыз. Бул эксклюзив да. Негизи мени башында TikTokто чыгып атканда актер болгум келип атат, окуганга мындай эме жок болуп атат дегенде Россияга чакырган Москвага. Актерлук ошол жактан окуйсуң деп, 5 жыл ошол жактан окуйсуң, анан келип туруп 2 жыл айлык өкмөткө иштеп бересиң деп. Мен баргым келбей койду да. Эмнеге бирок баргым келбей койду ошол жака. Эми барып келсем да болмок да, окуп азыр ошол жакта жыргап жүрмөкмүн да. Бекер окусун бекер деди, жатаканаң бекер деди. Просто келе бер деди, жол кереңди да төлөп беребиз деген да. Келе бер деди, оку да, келе бер кайра деди да. 5 жыл элестетсең, 5 жыл чет өлкөдө эмне кереги бар мага аяктан? Кайсы область болбосун, Ысык көл болобу, Ош болобу, Талас болобу, мен ошол жактан өзүм мындай өзүмдү өзүм жеримде, мен өзүм үйүмдөгүдөй сезем да. Ошол менен бүгүнкү берүүбүз соңуна келип жетти. Бизде конокто Толик Кыргыз анын аты менен белгилүү болгон интернет желесинин жылдызы. Ошол жакшы маек куруп келдиңиз. Чоң рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Мындан аркы жашооңуз, мындан аркы келечегиңиз кең болсун. Ошол сүйлөшүп аткан кызыңыз менен үйлөнүңүз. Жакшы бактылуу жубайлардан болуңуз дейли, ишиңизге ийгилик. Жана актер болом деп аткан каалоо тилегиңиздер ордуналсын. Мындан дайым алган ийгиликтер жарап жүрөңүз. Ар дайым сиз мекендин жараны катары, кыргыздын жараны катары ошондой чыган инсан болуп келиңиз. Тарыхка калам дептиси ошол дагы ордуналсын, Ошол менен биз эфирибизди жыйынтайбыз. Анда эмесе, сак саламатта туруңуздар.